баягы чыныгы мусулман ким дегенде бүгүнкү күндө деле 90%га жетпейт. Себеби ал 5 парызды аткаргандар мына саналуу эле, ачыгын айтыш керек, саналуу эле. Калктын бир 50%-на жетсе жетет, жетпесе жетпейт. Жалпы 5 парызды толук кармагандар 40% деп коелу. Ошондой ал эми 40% болуп калчу да. Эми мына коммунисттик баягы тыюу салуунlardan кийин, андан кийин келип эми биздин муундун көпчүлүгү, анын айрым бир кийинки муундардын баарын караганда, бир 40-50%-ын тегерегинде гана 5 парызды кармагандар бар да. Ал эми андан мурункулар, ачыгын айтыш керек, 5 парызды кармагандар өтө сейрек болчу. Мен мына 19-жылымда Түркистанский ведомость деген гезит бар да. Мына ошо гезиттен мен ошо кыргыздардын айылдарын кыдырып, анын ушундай диний түшүнүктөрүн, мусулман динине карата мамилесин ошо өз көздөрү менен жазып келип, анан макала жазган макалаларды көрүп калдым да. 1870-80-жылдары ошо кыргыздардын арасына барып, кыргыздардын арасында биз кантип намаз окуганды үйрөнсөк болот, биз кантип орозо кармайбыз деген сыяктуу. Анан орозону ушунчалык баягы жай мезгилинде орозо кыйнаганда, орозону кыйнаган, орозону киргизген ким деп орозо кармаган адамды кармап алып, сооп, сен бизди ушундай ачкачылыкка түртүп аткан сенсиңби деп туруп, ошондой учурлар көп болгон экен да. Анан ошолордун баарын караганда 5 парыздын карманган ошол мезгилде өзүн мусулман деп эсептеп, бирок баардыгын карманган адамдар өтө эле аз болчу. Ашып барса 20%-ын тегерегинде, 30%-ын тегерегинде жетпейт болчу.